Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу достор. Биздин спорттук каналда кайрадан спорттук жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышыбызда сиздерге 4 сентябрдан 14 сентябрга чейин Англиянын Ливерпуль шаарында өтүп жаткан World Boxing'тин биринчи дүйнө чемпионаты тууралуу айтып өтөбүз. Анда кыргызстандык мушкер Олимпиада оюндарынын күмүш медалисти Мунарбек Сейитбек уулу өзүнүн беттештерин өткөрдү. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Былтыр алдыда боло турган Олимпиада оюндарын өткөрө турган World Boxing аттуу сүйүүчүлөр арасында жаңы уюм пайда болду. Жана быйыл алгачкы ирет дүйнө чемпионатын өткөрүүдө. 4 сентябрда башталган биринчилик 14 сентябрга чейин уланат. Ал Англиянын Ливерпуль шаарында өтүүдө. Бул жолу Кыргызстан курама командасы 8 спортчу менен катышууда. Алардын арасында былтыркы Олимпиада оюндарынын күмүш медалисти Мунарбек Сейитбек уулу 60 кг салмакта өз күчүн сынады. Андан бөлөк 50 кг Анваржан Ходжиев, 55-те Зафарбек Камилов, 65-те Алмаз Орозбеков, 70-те Ихтияр Нишанов, 75-те Нурадин Русланбек уулу, 80-де Өмүрбек Бекжигит уулу жана 92 кг жогорку салмакта Мырзакир Кошалиев өзүнүн беттештерин өткөрдү. Тилекке каршы кыргыз боксчуларынын басымдуу бөлүгү дүйнө чемпионатынан четтеп калды. Үстүдө айткандай, биз 60 кг салмак чембирлигинде беттеш өткөрүп жаткан Мунарбек Сейитбек уулунун эки беттешине кайрылуу өтөлү. Кыргыз боксунун жылдызы биринчи айлампада түз өтүп, экинчи бөлүктө албаниялык Ани Хашкилари аттуу мушкер менен кескелди. Аны калыстардын 4-1 деп берген баасы менен жеңип алды. Кийинки 8-1 финалдык баскычта кыргыз боксчусуна оңой алтаандаш түшкөн жок. Бул жолу Уильям Хьют аттуу англиялык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу менен кескелди. Кыргызстандык мушкер тажрыйбага салып, өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүүгө аракет жасагандыгына карабастан, калыстар тобу 3-2 эсебинде жеңишти англиялык мушкерге ыйгарды. Ошентип тилекке каршы былтыркы Олимпиада оюндарынын күмүш медаль ээси Мунарбек Сейитбек уулу Англияда өтүп жаткан World Boxing'тин дүйнө чемпионатында жеңил ызасын тартып калды. Бирок алдыда IBA'дин дагы дүйнө чемпионаты өтөт. Ал жакта Мунарбек Сейитбек уулу катышпайбы азырынча толук белгисиз. Андан бөлөк 50 кг салмактагы Анваржан Ходжиев өзүнүн биринчи беттешинде туркиялык Самет Гумуш аттуу мушкерге жеңил ызасын тартса, 55 кг салмакта чыккан Зафарбек Камилов америкалык Орландо Замора Гарсияга 4-1 эсебинде жеңишти тартып жиберди. 60 кг салмакта беттеш өткөргөн Алмаз Орозбеков өзүнүн биринчи беттешинде Виктор Илиев аттуу болгариялык мушкерди ишенимдүү түрдө жеңген менен, андан кийин 8-1 финалдык баскычта Эрсленд Алварес аттуу кубалык мушкерден 3-1 эсебинде жеңилүү ызасын тартып калды. 70 кг салмак чембирлигинде беттешкен Ихтияр Нишанов өзүнүн биринчи беттешинен шотландиялык мушкерди утуп алса, андан кийин түркмөнстандык спортчуну жеңип чыкты. Эми бүгүн түндө Севон Оказава аттуу япониялык күчтүү делинген мушкер менен кескелет. 75 кг салмак чембирлигинде чемпионатка аттанган Нурадин Русланбек уулу кандайдыр бир себептерден улам рингке чыккан жок. Ал эми 80 кг Өмүрбек Бекжигит уулу туркиялык мушкерден биринчи эле беттешине жеңилип калды. Эң оор делген 90 кг жогоркулар арасында Мырзакир Кошалиев дагы өзүнүн биринчи беттешинде англиялык Дамар Томаска жеңишти алдырып койду. Урматтуу достор, кыргызстандык боксчулардан Ихтияр Нишановда дагы болсо медаль үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгү бар. Буюрса Ихтиярдын да беттешине кайрылып турабыз. Ал эми Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиада оюндарынан кийин өзүнүн калыбына акырындап келүүдө. Менин оюмча кийинки турнирлерден баштап ал өзүнүн мыкты калыбын бизге көрсөтүп баштайт деген ойдомун. Достор, каналга жазылыңыздар, буюрса кыргыз спортундагы жаңылыктарды айтып турууну улантабыз. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.